Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жана биздин YouTube каналдын жалпы катталуучулары, биз азыр Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында турабыз. Бүгүн 3 март 2020 жыл. Бишкек шаарынын жашоочулары, коноктору бүгүн эмне күн экенин билеби, билбейби? Дал ушул теманын үстүндө сурамжылоо кылабыз. Андыктан экранга жакын келиңиздер. Бүгүн Бишкек шаарында жашоочулардын, тургундарынан сурап атабыз. Бүгүн эмне күн дегенчи? Мен билем. Бүгүн вторник. Жок. Жакшылап ойлонсок. Жакшылап ойлонсок, бүгүн жаман күн. Жаман күн? Жакшы күн, бирок негизинде погода бузуп туруп атат. Мамлекеттик эме туу деп кой, флагтын күнү, короче. Кыргызстандын желегин кабыл алган күнү болот. Кайсы жылы кабыл алган? 1992 жылы, 3 мартта. Желекте кыргыздын эмеси бар, герби бар. Түндүгү бар, анан кийин эмеси бар. Күндүн шооласы бар, 40. Ошосу бар. Ошону менен башка желектерден айырмаланат. Сегодня день флага, который утвердили в Кыргызстане после революции. Биздин желекти көркөмдөп сүрөтөп берсеңиз. Мындай карап туруп, мындай кызыл. Четиндеги нурлар болсо, бул күндүн нуру, 40 нуру бар. Манастын 40 чороосу деген эме, ортосунда түндүк. Анткени кыргыз эли боз үйдө жашаган да, ошон үчүн түндүктү койгон да жерге. Кайсы жылы кабыл алынган? 1992 жылы 3 мартта. 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган биздин туубуз. Учурда 28 жыл толуптур биздин туубузга. Туу жөнүндө айта кетсек, биздин туубуз кызыл түскө боелгон. Жана ошондой эле сары түскө биздин күн нуру чачырандысы бар. Жана ортосунда кызыл түстө биздин боз үйдүн түндүгү бар. Канча күндүн нуру чагылдырылган? 40 күндүн нуру чагылдырылган. Кыргыз желеги кызыл. Бүркүттүн сүрөтү. Бүркүттүн сүрөтү? Бүркүттү, сен келип. Флаг красного цвета, на нем тундук, нарисованы национальность, обозначающие символы юрты, где заходит в юрту свет, а отсюда из тундука может выходить этот дым. Вот, который закрывается в зимний период, он может закрываться, в летний период или в жаркий день он может открываться. Юрта делится на две половины, есть правая половина мужская, левая половина женская, где женщины свои эти вещи ее домашнего обихода находятся, а с левой стороны это мужское. Отлично. Боз үйдүн үстүнө түндүк деп койгон эле. Ошо окшош жана күндүн сүрөтү да тартылган. Күндүн нуру. Нуру тартылган. Кайсы жылы кабыл алынган? 1992 жылы. Ай yazıldı. 3 февраль. Жок, мартта. Апа эми жалпы кыргыз элине бир калоо тилек айтып койсоңуз апа. Биздин Кыргызстанда тынчтык болсун, садан кетейин. Анан кийин баардыгыбыз экономикабыз көтөрүлсүн, пейилдер ток болсун. Не было войн, не было поменьше революции, чтобы люди благополучно жили в интернационале и в дружбе между собою. Ошол биздин желегибиз асманда желбирей берсин, ар дайым дүйнө таанылган элдерден болойлу. Эч ким оорубай, эч ким кырсыктабай. Мээде майрамдуу болсун, митингден бөлөк. Рахмат. Ушул эле суроо болчу. Достор, ушуну менен биздин кыскача сурамжылообуз аягына келип жетти. Сиздер менен Зияш Турдубеков болду. Эң башкысы асманыбыз ачык болсун, мындай күн бүркөө болбосун. Жалпыңыздардын келе жаткан 8 март эмес, Нооруз майрамыңыздар менен.